Алейкум салам. Чипедес баба. Ой, командир. Үш жашка чыгарак жиберип өлүп калбайлы онда бир жерде. Ассаламу алейкум, урматтуу New TV Патруль программасынын көрүүчүлөрү. Биз сиздерге жума аралыгында тартылган жол кыймылынын эрежелерин бузууга шектелген айдоочулар жөнүндөгү баяныбызды баштайбыз. Биздин программа Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгү менен Сокулук районунун аймагында жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочуларга карата профилактикалык иш-чара уюштурган. Меня сними хоть по телевизору просто увидите. Чүйдүн жол сакчылары менен биргеликтеги рейд учурунда жол кыймылынын катышуучулары эрежелерге ылайык токтотулуп, айрым айдоочуларга административдик протоколдор толтурулуп жатты. Мерседес үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны токтотуп, айдоочуга тиешелүү документтерин кароо маалында кыймылдуу мүлктүн салыгын төлөгөндүгү боюнча дүмүрчөгү жок болуп чыгат. Айдоочусу кимдир бирөөгө телефон чалып, инспекторлорго сунуп, аларды сүйлөшүп коюусун өтүнөт. О, неме дейт го, налогду көрсөттү. Айдоочуга карата административдик протокол түзүлгүчөктү баягы телефондун ар жагындагы адам жетип келип, мамлекеттик кызматта иштээрин баса белгилеп, жакшылыкка шашып бараттык эле. Убактылуу протоколду кармалган айдоочуга эмес, өзүнө түзүүсүн өтүнөт. Кафеде продукттардан кечиги барат. Не, налогтор үйдө братан. Серьезно же? Өзүстүк эле брат. Кафеден кечиги барат. Я. Анда протокол түзүп продукттан таштап келе коюнчу, братан. Хотя бы продукттан таштап келе коюнчу. Времени жаштырам дейсиз. Бага капот таштыңбы эмени? Ким бардачок? Ачып келчи, кагаздарды алып келчи барымы? Эшек налоги төлөнбөгөн машина болобу, братан, ушуга чейин, ама? Если мы вам докажем, не болот, братан. Ну, налог бар болсун, төлөнгөн болсо. Жаныңа алып түшкөн. Пускай бар берсин, мен машинаны таштап кетейинчи анда. Мен барып алып келе коеюн мен. Мына мен удостоверение таштап берейин сизге. Бияк базар белесең, ким билет? Шеп, мен просто эми түшүнүп койсок болот да, кыргыз мен тойго кетип баратам мен. Жакшылыкка кетип баратам. Аны мына жерде туруп алып туруп, тайра эме кылып атасың. Удостоверениеңизди көргөзсөңүз, каяка иштейсиз? Жогорку кеңеште иштейм мен. Көрсөтө албайм мен бул удостоверение. Мен сизге жакшынакай жооп берип атам, туурабы? Машина пускай кафеге кете берсин деген шерттейм азыр. Мен протоколго кол коюп койсун. Кете берсин. Жарым жартылай аскер кийимин кийген бейтааныш адам жогорку кеңеште иштерин айтып, чөнтөгүнөн кызматтык көлүгүн алып чыгып, анысында жарым жартылай көрсөтүп, инспекторлор менен бир топко чейин өзүнүн шашып бараткан жүйөлүү себептерин айтып тартышып турду. Турат, акча бар. Наличке десең, наличке берип кетейин мен. Айка мындай да. Азыр карточканы демеңизди китасаңыз көрсөтүш керексиз, по-любому, кандай болсо да. Алып калгылам, китаны мага кереги жок алып кет. Жок, бизге деле керек жок аныңыз. Ошо да. Сизге өзү керек го, керек болсун үчүн штраф жазып сизге. Жыйынтыгында салык дүмүрчөгүн үйүндө унутуп калдым деген жүк ташуучу Мерседестин айдоочусуна карата административдик протокол толтурулуп, убактылуу күбөлүк менен узатылган. Мыйзам боюнча айдоочу жол сакчысы текшерген учурда унаа салыгын төлөгөндүгү боюнча дүмүрчөгү жок болуп, кийинчерээк териштирүү маалында көрсөтүп бере алса 500 сом өлчөмүндө айыппулга жыгылат. Эгерде такыр төлөбөгөн болсо 2000 сом мамлекеттин казынасына төлөйт. Бир туган 2 миллион подарка кылып атат бүгүн. Подарка эмне? Машина. Мына мону подарка кылып атат. Кана. Деген айдачы. Ал эми күмүш түстөгү жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобустун айдоочусу буга чейин күбөлүгүн алдыргандыктан убактылуу айдоочулук күбөлүк менен жүрүптүр. Жанында өздүгүн тактаган сүрөтү бар документи жок болгондуктан башкарып жүргөн унаасы айып короосуна токтотулмай болду. Жо, мен айдап барайын. Siz aydarsanız bol bol düşünüyorsunuz. Жо, сен бузуп койсоң төлөп бересиң мага. Тиешелүү штрафын төлөйсүз да государство. Көрдүңөр, наровный эместе кыргыздар эмне болуп атасың эле, жөнү сындырып атасың эле. Эмне болгон наровный эместе?
5 minutта мына үйім, мына 2 қадам, мына газ Жаныңызға салып албайт біліңіз, турабы? Эми сиз деле постоянно салып жүрбөйсүздөр, брат, Эмне туурабы? салып жүрбөйсүз? Документиңизди. Салып жүрөм мен удостоверение постоянно. Бар эле ушундай койчу, брат. Өнүгө элексиңер да кыргыздар, дагы элечи мындай. Темный иш кыласыңар да, дьяволскийчи. Паспорттаз предъявлять этем мына 2 минуттун ичинде. Буга мал колду Данный момент- штрафыңа да болуптур деп туруп мен кол коюп берейин азыр. Бирок машинаны азыраак чыгып кеткенге жок экен да. Чо машинаны мага бер, мен айдап кетем. Мунун жазып бердиң, ала турган акчаңга мен кол коюп атам, берем деп. Төлөймүн, мунуңа кол коёмун, мана коюп берейин. Колум эле сага 520 сомдук колум эле керекти. Неге машинаны мага бербейсиңер? Закон боюнча ошондой. Ала жаза ала турган тыйыныңды алдың ба, мана турабы кагазы. Тыйынымды албадым мен. Мыйзам чегинде. Качан тыйын алдым? Жок, могу негизи могу. Мен баары төлөйм да мен. Мамлекетке төлөйсүз, мага төлөйсүз. Мен мамлекетке төлөйм мен. Жок, жаздыңбы жаза турганыңды? Жаздым. А машинаны алып кетсем болбойт. Болбойт, мына түшүнүп сөйлөйсүң. Барасыз. Барган эртең. Сен иктап мен белиме теп атасың, шуну атасың, мен эмне ишке чыгам? Сен ала турган мыйзам чегинде Алдым. эми төлөмүңдү алып атасыңбы? Буну эртең төлөйсүз дейм. Жок, төлөймүн мен эртең. Эртең төлөп алып чыга аласыз машинаңызды. Эртең бөйрөңө бир айдын ичинде сроку бар го, муну төлөсө болобу? Паспортуңуз жаныңызда жок да. Паспортуңуз жаныңызда жок. Өчүрбөй турасыз, паспорт келет. Паспортуңуз келсе да байкы болбойт. Закон ошондой, паспорт келсе да жок. При себе айдап жаныңызда паспорт. Машина сүйлөп атасың, эртең мону депутаттар, башка чиновниктер көрөт, эртең өзүңө кыйын болуп каласың. Каршы мен кыйын болот. Эмнеге? Көрөбүз да, шунун аркасынан чыгып чыгат да. Чыксын байбай. Времени бермен деп сары. Бере албайм сизге времени. Эмне? Времени не кыласыз? Машина бияктан тутууну эмне кыласың сары? Закон ушу менен алып чыгасыз. Через ушу менен келе, эртең ушу менен барып алып чыгасыз. Эртең мында төлөө дейт да, бир ай убакыт бар. Төлөйсүз, өкөнтө төлөйсүз да. Документиң жокпу, паспортуң жокпу? Акчам жок болсо каяктан төлөймүн о? Билбейм аны байке мен, не кылам мен? Жо сен өзүңдүкүн төлөтүп ал, ана даркын эмне кыласың сен? Мола бала чака сизде да бар, менде да бар, туурабы? Анан документтер алып албайсыңбы? Жо, мына келди документ. Мен сизге көргөзөйм, машинаны ачып кетерет, тигип штрафыңызды төлөп коём. Правилада андай жок. Мына ачаар деп келди. А берки нарушение болгондо мисалы үчүн баа берки деп бир ай убакыт берип атасыңар төлөмгө, туурабы? А эмнеге буга бербейсиңер? Потому что машина сайын кирди да. Мага айткан жокмун мен, ама видеодо бүт тартылып турат. Штрафстанцияга барабыз деген жок. Отурдум мен айдайм деп да. Кирдиби? Машина кирдиби? Бу кандай сөз бул, кирдиби деп брат. Телевидение тартып атат брат. Эртең жумушка чыгам, таксыр. Аксакал, ата. Ошон үчүн айтып атпайм, биз материал чытайбыз. Материалыңарга кол коюп берди, мыйзам чегинде жазды, бардын, мен төлөйм деген. Материал түзүлгөндөн кийин. Биз машинадан эмне күнөө, менде го күнөө, паспортум жок. Мына. Көрдүңөрбү? Тарт мына жакшылап. Паспорт келди. начальстволор жок. Анан эмне кылайын? Негизи Паспортты көргөздүм, жаздың, аларыңды алдың, эле машинадан не күнөө? Машина деген эмес, сизде күнөө. Мына күнөө келди. 25 минут болду келгенибизге, тура, мына келди паспорт. Ами, чуркап бербедим беш. Ким чыгарды бул закону? Мамлекет чыгарып мен чыгарам. Кайсы мамлекет? 120 депутат чыгарды. Биз эмес. Эми машинаны без паспорта айдап жүргөн ошентип. Без паспорта айдап жүргөнүң эметти киргизди? Ошо паспорт үчүн эле да. Паспорт эмне иштесиз? Чуркап. Кана временныйыңыз кана? Берген барды. Временныйда паспортта келди. Временныйдын аркасында да силер унутпас үчүн жазылып турат. Өздүгүн растаган документтер болгон гана шартта жарак. Временныйда жазылып турат мен фамилия атым. Сүрөтүңүз жок да. Эми мүмкүн башка бирөөнү келет. Сиздин сүрөтүңүз жок. Аны мен деле айдап жүрөм. Шунча нерсени ойлоп депутаттар табат экенсиңер, силер кылат экенсиңер. Сүрөткө тартып фотоаппаратыңардан жаныбарга алып чаптап бербейсиңер турасыз. Временный. Полезно уж это. Чында шуну кылса болот го, туурабы? Сен депутатка денеш керек. Депутат болуш керек экен. Ошо идеяны начакпай. Мен депутат болсом шорунар куртам силер. Полезно уже. Силерди мындай саксандатпайчы. Мына жакшы условия кылып бермекмин, тынчыраак иштеп жүрөмүн. Жакшы условия кылса.
Nissan, право принять, остановить машину. Право прижимаемся, останавливаемся. Көрсөтүүбүздүн мындан аркы бөлүгүн Бишкек шаарынын аймагында тартылган фактылар менен улантабыз. Ак түстөгү Nissan Liberty'нин айдоочусу Киев менен Турузбек көчөлөрүнүн кесилишинен жол сакчыларынын токтотуу белгисине баш ийбей качып, Сыдыков көчөсүн өтүп, андан ары Шевченко менен айланып, кайрадан Киевке чыгып, карама каршы багыт менен айдап, кабат үйлөрдүн короосуна келип токтоду. Atsanız. Açmayız be vage. Жол сакчылар токтогон Ниссандын жанына басып келгичекте руль тарапта отурган айдоочу унаанын кыймылдаткычын өчүрүп, эч нерседен бейкапар уктамыш болуп жатып калды. Şunu şuraya belki. Yolladım mı? Документ var mı? Документ. Var mı? Документы дайте, документы при себе имеете? Документы дайте. Чего вы ко мне пристали? Ну, не починились. Что, в нетрезвом состоянии водите машину? Тушите. Выходите. Документы. Садитесь. Почему я буду? Не хочу. Вы не имеете права. Не имеете права. Лошара, сядь. Тебя Ван зовут? Ты на моей машине сидишь. руки не распускай, говорю. Сиди нормально. Ой, смотрите, он меня убивает, Сиди блядь. нормально. Ой, он меня убивает, Сиди блядь. нормально, говори. Убивают! 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 Мастыкка шектелген айдоочу күч колдонуунун натыйжасында унаасына отургузулуп, наркологиялык борборго алынып барылат. Ал жайдан айдоочунун колуна түтүкчө сунушталганда арак ичкендигин моюндап, медициналык тастыктамага колун коюп берди. Что пили? Дуйте. Нет, ты водку я соглашаюсь. Все. Да, я соглашаюсь. Kulübü özünü kümesken. Bulut dedi. Ha, bu жерде Murat Bay келген. А бұл жерде бұл Болот деген жараны кырдыр. Техпаспорт саттыңыз ба? О, Не потеряйте. Идемте. ну, все, Байке солу қалды уже. У меня там осталось $2000. $2000 осталось. Вот. Ему передают $2000. У тебя осталось. $2000 я оставил. $2000 я оставил. Снимаешь $2000, ты же потом же не снимешь, что они мне не отдадут. Нет, здесь не надо. Вот здесь распределите. Не, вот здесь же где-то здесь выложу, Вот, типа, вот здесь. где я могу свои мнения. вот ваши мнения. А вот ваши. Вот здесь, да. Да.
Это, я Здесь еще мест нету, не всё. докончил я еще. Мест нету здесь? Ну я найду. Не надо туда. Ну, я не закончил. Где закончил? Где все здесь? Ну, если мне не надо. хватает. Не надо, Маша. О, запиши, что мне не дали до конца рассказать. Қарап почек дедім. Не алып койдуңуз азыр колуна? Бұяқта 5 тағы албай қалсылар үстінен дағы көчіріп өтеді оның үстінен. Жөн эле чийгилеп өтеді бұяқтан. Объяснение жазам деп қойып. Да, я свою службу. До свидания. Чё, до свидания? Дайте я расскажу. Не надо. Почему не надо? Сюда расскажите, что было. А у нас протокол нарисован. Кой, уят болуп койгула. Шаардагы эс алуу жайларынын биринен чыгышкан эс алуучулардын жолдун так ортосунда бирин-бири кууп мушташып жүргөн учурунда чыгармачыл топ кокусунан ошол көчөдөн өтүп баратып күбө болду. Түнкү суукка карабай үстүндөгү кийимдерин чечип ыргытып, бирине бири кыр көрсөтүп, ары бери чуркап жүрүшкөндөрдүн аракетине биз келгенге чейин эле жүзек аркылуу кайгуулчулар чакыртылган экен. Коомдук жайдын тынчтыгын бузган жигиттер эс алуу жайдан чыгып баратып, дагы бир башка эс алуучуну сабап, анын ден соолугуна олуттуу зыян келтиришиптир. Чакыруу боюнча келген тартип сакчылары экинчи экипажды жардамга чакырып, чуу салган бейбаштарды наркологияга жеткирип, текшерүүдөн өткөрүп, андан ары милиция бөлүмүнө алып кетмей болушту. Наркология келдім мен, майке иштім деп сұрайды айтам. Ичкен, кештік қачқандай неме болды. Үйлерімдағы иштім деп сұрайды жазды. Ben Ülüver oturmam mı? Alıklarım oynamışım. Çalışıyor. Ülüver oturmam mı? İçtim de oynadım alıklarım. Az bir minut geçelim, bir minut. Наркологиялык борбордо отурган мындан мурдагы каарманыбызды көрүп, бул айдоочу эмнеге кайрадан бул жайда жүрөт деген суроолуу ой ар бириңиздерде жаралды болуш керек. Ооба, бул баягы Nissan Liberty'ни мас абалында башкарып, жол сакчыларына кармалган айдоочу. Ага карата инспекторлор протокол түзгөн соң унаасын айып короосуна айдап барып камашкан. Ал өзү ошол тегеректе калган эле. Кийинчерээк бизге айтышкан маалыматтар боюнча жол сакчылары кеткенден кийин айдоочу тополоң салып, айып короонун күзөтчүсүнүн тынчын алгандыктан жүзек аркылуу милицияны чакыртып, аларга салып берген экен. Тартип сакчылары айдоочуну наркологияга алып келип, дагы бир ирет ак халатчандардын көзөмөлүнөн өткөрүп, майда бейбаштык боюнча милициянын нөөмөт бөлүмүнө өткөрүп берет. Бирок кимдер алып келгени белгисиз наркологиялык борбордун имаратына келип алат. Ал өтө кызуу акыбалда болгондуктан андан жооп алууга мүмкүн болгон жок. Наркологиялык борбордон чыга берерде шаардын көчөлөрүндө иштеп жүргөн инспекторлор руль башкарып жүргөн кызды мастыкка шектелгендиги үчүн алып келип калышты. Просто сидите. Ертең ертең чыгып калсын. Сиз анда кирбей туруңуз анда. Мейли. Кирбей туруңуз. Айдоочу кыз медициналык текшерүүнүн жыйынтыгында спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталган. Жол сакчылары анын башкарып жүргөн унаасын айып короосуна алып жөнөмөк болушканда, эки жигит келип, Хонданын айдоочусу мындан мурдаракта Тоголок Молдо жана Абдумомунов көчөлөрүнүн кесилишинен дал ушул Хонданын айдоочусу токтоп турган унааны сүзүп салгандыгын айтып башташты. Көйлө туруп ушу бир сервис сүзгөн болчу, аларды гаилер тутуп алып кетти деген да.
Кайсы кафеде? Кафе эмес, жанагы эме көчөдө толук молдо менен жана банк барбы? Кайот жакта перекресток. Ошол жерде машина токтоп турчу да. Жабырлануучулар айткандай эле Хондa'нын арткы бөлүгүндө сүзүлгөндөн кийинки белгилер даана байкалып турду. Айдоочу болсо унаасынын артын качан кайдан уруп алганын айткан жок. Получается, реже переулок по толук молдо едете? Инспекторлор жабырлануучуларды жол кырсыктарын иликтөө тобуна кайрылуусун айтып, мастыгы далилденген айдоочу башкарган унааны айып короосуна жеткиришкен. Мөмөт козосуз видеого. 400 Бул деген да арты менен турганда тиги машина экөө арты менен бири-бирине турганда как раз точка тиякта тиет атат. Каршы. Сизде Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 238 беренесин айыпчылык сизгечи. Чүргөткө? Андан кийин бул машина сүзүп. Болбосунбу? Машина коюп Машина козосуз. Жыйырма 5 ноябрь түнкү саат 3:30 чамасы Бишкектен Манас аба майданын көздөй кеткен эл аралык трасса. Кечке жуук жамгыр аралаш жааган кардын кесепетинен жолдун бети жылтылдап муз болуп тоңуп калган. Жол тейлөөчүлөр кум салынган унаанын чанагына чыгып алышып, күрөктөп кум чачышып баратышат. Каражанын кар чуруп түнкү суукка чыдап, айдоочулар тайгак жолдон жазатайып кырсыктап калышпасын деген ниетте. Иштеп жаткан жолчулар менен баарлашып, алардын түйшүгүндө коомчулукка жарыялап коюуну туура көрүп, жол жээгинде токтоп күтүп турдук. Я. Болду. Жок, азыр тийге түшөбүз. Муну уже эмес түгөнбөдү. Кумуч. Бул кум түгөнүп калды, Канча километрге жетип атат бул? Бул деген 25 болуп калат. Шаар аска таштан баштап эме аэропортко чыгып. Аэропорттун өзүнө барбайбыз да, ага жетпейт. Төртөөңүздөр алмашып үргүтүп келатасыздар кол менен. Алмаш. Ушул деле ушундайбы? Кол менен үргүтмөйбү? Кол менен. Машина жок. Спецтехника андай берген эмес. Спецтехникасы көп түшөт да. сопровождение кылып экен, сыйлаптан тартып калсаңбайсың. Assalamu alaikum. Çarçağın yoksullar mı? Nabarat, Bodri. Bodri. Taza hava. Sizler men barıp janыңızda da жүрүп келейин да? Мейли. Üstüne çıkıp alasın, üşüyorsun. Üstüne çıkıp alam. Sizler üşü öyle жүрбөйсүздөр. Мен деле üşüyüp. Biz kıymıldayız da. Men деле кыймылдап коерем. Кеттик ба? Кеттик. Üstüne çıkarttın, kabine götürmeyin. Yok, benim kabine ödüyor. Belki terdep ketken turbaysız da? Terdeyiz de bu. Çarçabaysız da? Yok, katan almaş kalırsa. Bismillahirrahmanirrahim. Дем алыш, майрам болуу, байры чыгабыз да. Онда гололед кар жасачы, сопровождение дейт, аны муну ошондо чыгабыз көбүнчө. Чоңдор өтөт да. Чоңдор тайбай турган коюп койсун жолдо. Ушулардын айлыгын көбөйтүш керек да. Мисалы канча айлык аласыздар? Булардыкы бир 17 чыгат, 15. Сиздерге мүмкүн өзү чачкан машина болсо оңоюраак болобу? Жакшы болмок негизи. Бирок ал монтип чачып бербейт экен да. Мындай энең кылыпчы. Мындай ичкеле кылып чачып коет да. Анан бат чачып жүрсөйт да. Чарчадыңызбы дайым? Yok, çarçadım. Almıştınızmı жаңа да? Кол üşөдү? Yok, öyle. Sizin yaşınız kançada? Benimki 59'da. 59'dasızbı? Bundagı Kudaga şükür ançamınca emelerdi görgen yokpuz. Bolmasam жолдун чекесинде көбөйткө кирип кеткендери бар, сүзүп алгандары бар, толтура. Saat 2'de başladı dedinizlerби? 2'de başlaганбыз. Saat 2'de başlап, жана сен келгенде 4 болду. Бuyakına барып келгенче 6-7 болуп калат да. Saat 5'te сопровождение болот.
Жол тейлөө ишканасынын кызматкерлеринин айтымында кум чачуучу атайын техника жок болгондуктан туз аралаш кумду айласыз кол менен күрөктөп чачышат экен. Аларга кошулуп чанактагы үйүлгөн кумдун үстүнө чыгып алып 5-6 чакырымдай чогуу жүрүп жолдон түшүп калдым. Жаш курагы 50дөн өтүп калса да кара жумушка кабак кашы бүркөлбөй шамдагай шайдоот кыймылдаган жолчулар андан ары өз милдеттери менен алектенип жөнөп кетишти. Сиздерге программаны баяндап айтып берген Ильязбек Балташев болду. Бизди YouTube каналынан New TV Patrol деп издеп таап көрсөңүздөр да болот. Кийинки эфирден жолукканча. Ассаламу алейкум. Раздольный башкача алат экенсиз? Раздольный башкача. Азыр чачкандан кийин сонун калды го дейт. Уверенно вот этим. Yok, yapıyordun çaşkanınız. Хотя, Yapıyordun. Öyle gösterip çaşkanınız.